Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн Ош шаарындагы келечек базары күйүп кетти. Анын ичиндеги бардык буюмдар күйүп кеткенин кабарлашууда. Видеого лайк басып, ушул видеороликти иштен чыгып аткан магазиндеги же болбосо базардагы печкаларды бардык сайылган нерселерди үзө кетиш керек. Карабач бир адам майынан мына жерде кыйла нерсе көрдүм. Bir pazarda su tutuyor onu. Burada bir pazarda arka düşüp ettirak çalıyor. Oo, Najak'ta. 1000 kilo öylesi mi? Yok. Arkasında ne ki? Arkasında ya arkasında gördük koyacaklar. Başka şuradayken gelecekti. Orada gelemezsin aydınız. Yerdilersin. Orada yerdilersin aydın. Жалал-Абад шаарында 8-класстын окуучусу дарыга уланып каза болду. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өспүрүм кыз ооруканага 29-сентябрда эс учун жоготуп түшкөн. Ал 12 күн реанимацияда жатып каза болгон. Маркумдун апасы кант диабети менен ооруганы. Кыз үйдө эч ким жок болгондо апасынын дарысын ичип алганы маалым болгон. Кызды ооруканага 29-сентябрда саат 11:00 чамасында эс үчүн жоготкон абалда алып келишкен. Ал дароо жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Адатта кандагы канттын деңгээли 3,3 5,5 моль болушу керек болсо, кыздын кандагы канттын көрсөткүчү 0,0 түшүп кеткен. Каза болгон 8-класстын окуучусу 14 жашта болчу. Алдын ала маалыматтар боюнча ал апасына таарынган деп болжолдошууда.